Барскоон эли чечим чыгардык да. Бул чечимди кандайраак кабыл аласыңар, күч органдары билбейм, бирок биз ошону туура деп эсептейбиз да. Анткени мындай окуялар Барскоомдо биринчи эле жолу болбой эле да. Жашы жете элек кыздарды зордуктоо, жашы жете элек балдарды зордуктоо, мындай эле окуялар өтө көп болуп кетти да биздечи. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерге ошо Барскоон элинин атынан кайрылабыз. Кайран жана депутаттардын төрагасы ага да кайрылабыз. Ошо жаңы мыйзам кийирип, ушундай педофилдерге өлүм жазасын кийирип берүүсүн сураныбыз да кайрачы. Антпесе бул кылмышкерлер түрмөгө отурган эч качан оңолбойт да. Түрмөдө адам оңолсо коомдун баары оңолуп кетмек. Бул мамлекетке гана күч болот да. Себеби бул бекер тамак жейт, бекер жатаканага жатат, бекер суусун ичет, бекер кийим. Ошондуктан бул кылмышкерлердин баардыгы мамлекетке гана күч болот да. Ошон үчүн сиздер менен биздер ушул чечимге келип атабыз. Урматтуу күч органдары, урматтуу акиме, ушул сунушту жеткизип берет деген ишеничтебиз. Биз элдин атынан да кайрылуу жасайбыз да. Ошондуктан ушул туура так маалыматты жеткизип бериңиздер. Ассалому алейкум мекендештер, амансыздарбы? Кыска нуска 1 минут убактыңызды алабыз. Урматтуу мекендештер, Москвада таксиге арендада жүргөн мекендештер болсо, ушул кыргыз мекендештерибиздин таксопаркынан келип арендага машинасыңызды болот. Азыр акция болуп атыптыр. Приведу друга деген. 2 дос келсеңиздер, эконом Volkswagen Polo 2019дар 1800 экен негизи. Ал эми досуңуз менен келсеңиздер 10% скидка 1600. Ал эми 2020-2025 жылкы экономдор негизи 2000 экен. Ал эми скидка менен 1800. Комфорттуу машиналар Байк, Кай, Москвичтер негизги басы комфортто 2500. Ал эми досуңуз менен келсеңиз скидка менен 2250. Ал эми мындай комфорт жана комфорт плюс машиналар болсо жактар негизги басы 3000 рубль жана досуңуз менен келсеңиз 2700 рубль. Ошол келип иштеңиздер мекендештер. Симжок таксопаркы, кыргыздардын таксопаркы. Жапаров өлүм жазасын киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ал мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Айсулуунун иши Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин билдирди. Президент окуядан кийин жаш балдарды, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүүнү сунуштаган. Өлүм жазасы сунушталды. Президент Айсулуунун өлүмү боюнча тергөө ишин өз көзөмөлүнө алды. Президент Садыр Жапаров өспүрүм кыз Айсулуунун мыкаачылык менен өлтүрүлүшүн тергөөнү өзүнүн жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык президент бул окуядан терең өкүнүч менен кабар алып, коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш жоопсуз калбашы керек экенин белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Окушевке балдарга жана кыз келиндерге каршы кылмыштарга жоопкерчиликти күчөтүү боюнча мыйзам өзгөртүүлөрүн киргизүүнү тапшырды. Атап айтканда, жаш балдарды же кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу сунушталды. Президенттин айтымында мындай кылмыштар жазасыз калбашы керек. Белгилей кетсек, 25 сентябрда АКШнын президенти Дональд Трамп баш калаадагы эң оор кылмыштар үчүн өлүм жазасын калыбына келтирүү боюнча мыйзамга кол койгон. Трамп бул кадамды коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукту азайтуу максатында жасаганын белгилеген. Ассаламу алейкум мекендештер, амансыздарбы? Кечеги карашалуу окуяны баарыңыздар көрүп, жүрөгүңүздөр ооруп, зээниңиздер кейиди окшойт. Бул мыкаачы 17 жашар кыздын тагдырына балта чапкан 10 күнүнөн 1 күн ача элек карындашыбызга бир аеосуз бир кылмыш ишин кылган. Көпчүлүк ушул кылмыш боюнча видеолордун комментарийлеринде кыргыз элибиздин басымдуу бөлүгү ушундай мыкаачылар, акмактар катуураак жазасын алыш керек деп жазган мекендештер өтө көп. Бүгүн ажообуз президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы
ушул маселе боюнча өзүнүн оюн билдирди. Айсулунун ишинин өзүмдүн көзөмөлүм алдым. Жана ушуга окшогон жаш кызды зордуктап, жаш балдарды зордуктап өлтүргөн, мыкачылык кылган кылмышкерлерди өлүм жазосуна тартууну сунуштайм деп өзүнүн оюн билдирип өттү. Элдин ою менен президенттин ою мындай дал келди да. Анан кече бир инибиз менин карындашым болот деп интервью берген видеосун баарыбыз көрдүк окшойт. Мен лично өзүм көрүп чыктым. Эми бүгүн ал инибиз ал менин карындашым болбойт. Мен жөнүнө эле интернетке чыгып сүйлөп койдум деген видеосун таратат. Мен Нарынбек Сымов 2002 жылы январьдын 7-синде Нарын шаарында төрөп өскөн. Аталган окуя боюнча мен Айсулууну эч кандай байкерсе болбойм. Бул нерсени кылганымдын себеби хайп кармап, өзүмө подписчик чогултайын деген мааниде өзүм СМБ кызматкеримин, ИИМ кызматкеримин деп Айсулуунун бир туугандарынан жана тааныш билиштеринен маалымат чогулткам жана журналисттерге таратып элди тромес багытка бургам. Өзүм 8-класска чейин Нарын шаарында окугам. 8-класстан кийин Ичкөл областынын Ойтал айылына келгем. Аталган иш боюнча кыргыз элинен кечирим сурайм. Мындан кийин такыр кайталанбайт. Мени кечирип коюңуздар. Өзүм убагында сот жобуна тартылып, милиция кызматкерлерине ичим ачышып калгандыктан ушул ишти кылдым. Кандай күн болгон тагдырда дагы жана журналисттер кыздын апасына чыгып сүйлөшүп, мен ошол өзүм уруксат бергеним сүйлөп жардам бер дедим дейт. Боом Капчык айында сөөгү табылган Айсулуу Мукашеванын окуясына байланыштуу бизге маек берген Сыймык Нарынбек уулу тууралуу Ички иштер министрлиги ал маркумдун үй бүлөсүнө эч кандай катыштыгы жок жана коомчулукту адаштырган деген маалымат тараткан. Бул маалыматты тактоо үчүн биз маркум Айсулуу Мукашеванын апасына байланыштык. Ал Сыймыкты жардам берүүнү сурангам, кайрылуу жасоого уруксат бергем деди. Айсулуунун мамасымын мен уруксат бергем, мен өзүм сурангам. Кайрылууга чыгып жардам бериңиздерди суранам деп өзүм сурангам Сыймыктан. Эми бул жигит жаман сөз сүйлөгөн жок. Жакшы дагы да болсо элге жеткирип беришине мен ойлойм, жардам берди деп ойлойм да. Бул жигитте деле мен ойлойм күнөө жок. Анан кээде ушундай комментарийлерди окуп каласың, буга окшогон видеолорду чыгарбаш керек, элге таратпаш керек дегенчи. Мен ойлойт элем, жок. Буга окшогон кылмыштууларды ар бир жаран кайдыгер карабаш керек. Мына мисал үчүн резонанс болгон үчүн, эл билген үчүн, президент билген үчүн, президент бардыгыбыз эл билген үчүн, мына президент өзүнүн көзөмөлүн алды. Резонанс болду да. Эгерде мындай нерселерди эл билбей калса, Кудай билет эмне болот. Ошон үчүн президент билиш керек, эл билиш керек. Буга окшогон кылмыштууларды жүзүн ачканга ар бир адам өзүнүн салымын кошуш керек. Каратыш керек. Ушундай болуп атат деп нааразычылык билдириш керек да. Ошого окшогон кылмышкерлерге. Ошол туугандар аман болуңуздар, бар болуңуздар. Аллах таала ар бириңиздердин үйүңүзгө береке берсин. Ушундай жамандыктан алыс кылсын туугандар. Бар болуңуздар.